Assalamu alaikum Oşqo'rdың көрүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяккерлер, чабандастар. Биз бүгүн Ордолу Ош чергесинде турабыз. Ордолу Ош чергесинде тактап айтканда Жапалак айылдык аймагында турабыз. Жапалактан өзүңүздөр көрүп турган мощный ат Дөөлөттөн сатылат экен. Биз менен бирге болуңуздар, атты байкаңыздар, туугандар. Аттын ударын, аттын зорун издесеңиздер, Дөөлөт менен байланышасыздар. Дөөлөт жакшы аттар чыгарып жүрөт. Бул чыгарылыштагы аттын маалыматына сиздер менен чогуу болсок, сиздерде лайк, атты байкаңыздар. Ат жаккан болсо байланышып бересиздер Дөөлөт менен. Дөөлөт, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Ден сол жакшыбы? Келдик, иштер жакшыбы? Аттын мощный келип калыптыр буйруса. Өтө зору келди. Канча жаштагы ат чыгарабыз Дөөлөт? Жаш ака, жазга 5 жаш болду. Жаш боюнча 5 жашар. Жашы дагы жаш экен, буйруса. Ооба. Мына өтө бычымдуу жакшы ат экен эми. Бул ака өзүнүн айылда чабылып, айылда жүргөн атпы? Кең үстү ат. Баягындай тамай ат, такшалган, көрүп жүргөн, полный ака. 5 жаш дедиң. 5 жаш ака жазга. Тыяктар тазабы, тыяктар таза ака, жебичине. Айылдын аты дедиң, чабылган окшойт мына эмелери да тебеленип кетиптир бул. Тыяктар. Карбайышта каралып, чабылып жүргөн ат ака. Айылдын аты дедиң эми. Бул кандай улактарга салынып чабылдылат? Бизде көбүнчө ошо Аламан улак болот ака. Аламан улакта эле жүргөн. Аламан улакта чабылып жүргөн ат. Какпаш экен мына кабактарында көрүңүздөр туугандар. Мына ат жакта байланышып бересиздер, аттын жашыны мындай корчуну издегендерге. Өзүнүн алып жүрүштөрүн көрүп турасыздар. Толук мүнөздөмөсүн дагы сурайбыз. Ат сразу даяр экен, Ат даяр экен. Мына үстүлөрүн тартып коелу. Аттын бою канча чыгат? Ака бою 1.63 эсептеп калсын ака. 63 Пародасы. Пародасы кандай болду пародасы? Таза карабайыр ака. Кыргыз жылкы, карабайыр. Кабактуу экен. 63. 63 өлчө алсын. Үйрү кандай болду? Үйрү. Бул ака үйрүн билбедик ака, ачыгын айтканда. Үйрү билинбеди. Койгон эмес. Мында атак чабылып жүргөн. Чабылып жүргөн ат ака. Үйргө койсо, мындай текшерсе болсо керек, Болот го дейм ака. Мында үйрү алам десе. Тени башына жебичине жооп бересиң. Полныйна жооп берем ака. Бир поляда узат чабып көрсөтүп берем дедиң, Секин бастырчы мына чаткаяктарды. Көркө экен жаныбар теңге көгү аттын өзүңүздөр көрүп байкап турсаңыздар керек. Ошо поляга чабабыз кандай алып көрсөтөбүз көрүүчүлөргө. Деле чабып көрсөтөйүн ака. Каерден? Ушул жерден эле. Ушул жерден бир узат чапчон да. Мынакей туугандар көрүп турасыздар. Узат чап дегендерге узат дагы чабып берет экен. Мынакей. Узат эми бияка. Мынакей көрүңүздөр туугандар, эл тараза, эл сынчы, ел бааны берет. Ат көңүлүңүздөргө туура келсе байланышып бересиздер. Ат бурулары да бир башкача сразу бура алат экен, Өтө башка да. Мынакей көрүңүздөр, ат өзүн дерске алып жүрөт экен. Кайман атын кандай дедиң? К700 деп коеюн ака. К700 деп койдуң. Мынакей К700 жакса байланышып бересиздер, мынакей көрдүңүздөр. Эми сиздер күткөн баасына да токтолойлу. Баасыны чогуу уксак эми дыханияларын да бир көрүп коелу. К700 дедиң. К700 деп койду ака. К700. Мынакей туугандар көрүңүздөр, мына мүчөлөрүн, дыханияларын. Эми К700-тун баасын кайлычы Дөөлөт? Ака баасын жакын эле коюп сатам го мен дайыма. 4,5 миңге коем ака. 4,5 миң доллар. Кеми сүйлөшүүлөр болот буюрса. Мынакей туугандар К700-тун баасы айтылды. Эми номерлерди айтып өтсөң? 0553 996 553 90 0705 номери менен байланышасыздар туугандар. К700 Дөөлөттөн болду. Саламатта калыңыздар.